Бүгүн эле Жалал Абадта коррупцияга каршы коомдук бирикмесинин мүчөсү пара талап кылуу учурунда УКМК тарабынан кармалганы маалым болду. Ал убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө башталды. Мындай мисалдар ондоп саналат. Акыркы жылдары Кыргызстан коррупция менен активдүү күрөшүүдө. Буга жемкорлордон өлкө казынасына кайтарылган 11 миллиард сомдон ашык каражаттар далил. Бул жаатта эл аралык тажрыйбаларды колдонуу да маанилүү. Бүгүн Казакстан менен Өзбекстандын жемкорлукка каршы күрөшүү боюнча агенттиктеринин эксперттери өлкөнүн мамлекеттик органдары жана бизнес коомчулугу илимий практикалык конференцияга чогулушуп талкуулашты. Бүгүнкү күндө ушу IT технологиялар ошол эле мамлекеттик органдардын ишин ачыкка чыгарганга аябай сонун шартта, анан жол да ачып берет да. Анан ошол цифровизацияны бүгүнкү күндө санариптештирүүнү биз деген аябай мындай бачым колдонуш керек, ошо ишке киргизиш керек. Андан сырткары ошо мамлекеттик органдардын, жергиликтүү органдардын иштерин мындай эффективдүү көтөрүш керек. Кыргызстанда жемкорлук менен күрөшүүдө жаңы моделдер жана чаралар киргизилип, алгачкы ийгиликтерге жетишилди. Бирок ар бир мамлекеттин өзүнүн натыйжасы жана тажрыйбасы бар. Андыктан Борбор Азия өлкөлөрү менен биргеликте жапа тырмак иш алып барсак, ийгилиги андан да артат дешет адистер. Аймакта жемкорлукту жоюуга багытталган иштерде Өзбекстан натыйжалуулугун көрсөтүп келет. Ар бир мамлекеттин өзүнүн натыйжасы бар, өзүнүн опыт деген бар да. Бизде эле Кыргызстанда мындай жаңы модельдерди киргизип атабыз. Ошондой эле Казакстан жаңы модельдерди киргизип атат. Анан карап көрсөк, ушул коррупцияны алдын алуу системаны көп мамлекеттер ишке киргизип атат да. Анан ошо ишке киргизип аткандан кийин ошо илимий жактан, теория жактан, анан практика жактан ошо кантип туура киргизиш керек. Борбордук Азия өлкөлөрүндө коррупцияга каршы аракеттенүүнүн натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган, илимий жактан негизделген жана иш жүзүндө маанилүү сунуштарды иштеп чыгуу башкы максат. Илимий практикалык иш-чарада илимий коомчулук менен практикада иштеген мындайча укук коргоо органдарынын биргелешкен тажрыйба алмашуусу. Бул жерде ошо Казакстандан коррупция менен алдын алуу боюнча өкүлдөр келиптир. Андан сырткары Өзбекстандан келиптир. Биз уктук, алар кантип күрөшүп атканын угуп атабыз да. Биздин да өзүбүздүн 2003 жылы ошол коррупция боюнча Бириккен Улуттар Уюмасына киргенбиз, мүчө болупчу. Биз ошо баардык эл аралык милдет аткарабыз деп. Андан сырткары атайын мыйзамдар кабыл алынган да. Президент Садыр Жапаров дагы жемкорлукту жоюу анын башкы милдети экенин айтып келет. Мамлекет башчынын атайын тапшырмасы менен концепция иштелип чыгып, анда коррупцияны кыскартуу иш-чаралары камтылган. Борьба с коррупцией – это одно из приоритетных направлений. Коррупция менен күрөшүү өлкөнүн приоритеттүү багыттарынын бири. Президент Садыр Жапаровдун жеке буйругу менен Коопсуздук кеңешинин катчылыгына улуттук коопсуздук концепциясын иштеп чыгуу тапшырылган. Өлкө өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизген башкы сапта коррупция болгондуктан концепцияда атайын бөлүк каралган. Баардык мамлекеттик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында, жеке секторлордо жемкорлукту кыскартууга багытталган иш-чаралар бекитилген. Биринчи кезекте санариптештирүү колго алынып, ийгиликтүү ишке ашууда. Ошол эле учурда чиновниктердин кирешесин жана чыгашасын көзөмөлгө алуу механизми киргизилген. Бул кадамдар келечекте жакшы жыйынтыгын берет деп айтам. Иш-чаранын соңунда катышуучулар тарабынан биргелешкен резолюция кабыл алынды. Ал Борбордук Азия чөлкөмүндөгү мамлекеттик бийлик органдарынын, бизнес коомчулуктарынын жана жарандык коомдун ортосунда натыйжалуу диалогду камсыз кылууга, мыйзамдарды ишке ашыруунун натыйжалуулугуна багытталган. Кошумчалай кетсек, жакын арада бардык мамлекеттик органдар жасалган иштер боюнча отчет берери күтүлүүдө. Рахат Кыдыр Токтоева, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.